Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Негизи Данияр Жолдошевич, бул салык кодекси боюнча биз кенен талкууладык. Мына кечегинде парламенттик угууларды өткөзүп, көптөгөн биздин ишкерлерден жана ошол кызыктар биздин жарандардан көптөгөн сунуштар келди. Эми рахмат, кээ бирки нерселерди силер компромисске барып атасыздар. Кээ бирки нерсени биз биргеликте чечип атабыз. Ошол жерде негизги мен ушу 4 эле негизги маселелерибиз калды. Азыр биздин кесиптештер жакшы маселе көтөрүп кетти. Мына азыр именно мына взыскание налогов боюнча порядок. Ошол 81-чи, 85-чи, 86-чи, мына 97-чи беренелер боюнча мен ойлойм, биз дагы бир кенен отуруп, ошону дагы бир талкуулап, ошо эски редакция эле бүгүнкү күндө ыңгайлуу эле болуп атат. Себеби ар бир өзгөрүү кодекске киргизгенде ал өзүнүн бир максаттуу болуш керек да. Ал бир кандайдыр жакшы шарттарды биздин элибизге, ошол эле жарандарга түзүш керек. Ошондой эле экономикага, өкмөткө бул бардыгы тең кетиш керек. Бирок бүгүнкү күндө ошо теңдикти болбой калып атат. Ошон үчүн ушуну келиңиз, экинчи окуга карата ушу ар бир депутат берген сунуштарды мен суранып кетет элем, урматтуу депутаттар. Ушу азыр көтөргөн маселеңерди жазуу түрүндө бизге комитетке берсеңер сунуш катары. Ошондо мен ойлойм, ошондо орду болот и чечкенге бизге ыңгайлуу болот. Ана Данияр Жолдошевич, могул жерде биз ага чейин сүйлөшүп кетип аттык. Мен сизге айткам, бир-эки эле маселебиз бар. Бул 409-чу берене боюнча кодекстеги льготный биз бербедик белек, необлагаемый площадьтарга деп. Ошол жерде мен кечегинде дагы парламентский угууда айтып кеткем. Бизде мына шаар жергесте жер үйлөргө 150 квадратный метр каралган эле. Эмнегедир бүгүнкү күндө ошону 120га түшүрүптүр да. Эми чын айтканда карап кетсеңиз, бул жерде бир гана шаар эмес, бүт региондор боюнча калктын санына жараша аны чүргөн экен. Эми бүгүн АТРдин алкагында көптөгөн райондордун кандайдыр бир айыл өкмөттөр шаарга кошулуп калган. Ал жерде 240 квадраттан каралган жерлер бар да. Бүгүн булар шаардын территориясына кошулуп калып, бирок шаарды силер бүгүнкү күндө карап чыгып 150-дөн 120га чүрүпсүңөр. Ошондон ошону дагы бир жолу карап чыгып, 150 боюнча эле калтырсак, мен ойлойм жакшы болот эле. Жарайт, Данияр Мирович. Андан тышкары мына 265-чи берене боюнча, мына азыр Болбак Залыкович көтөрбөдү маселени. Ал жерде биз именно эки пунктту, биринчи жана экинчини алып коюп атабыз. Ошону биз калтырышыбыз керек. Себеби ал жерде айыл чарба багыттагы жерлер кирип кетип атат. Себеби айыл чарба багыттагы жерлерди айыл өкмөттө эгерде фондда жерлер болсо, ошо фонддун жерлерини ижарага бергенде, ошо ижарага алган адамдарга НДС кошулуп калып атат да. Бул туура эмес. Ошондуктан ушуну кайрадан карап чыксаңыз мен суранып кетет элем. Негизи концепцияны колдойбуз. Ана экинчи окуга караганда сиз ошо сунуштарды эске алып койсоңор. Рахмат.